Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери Максат айылында жашап келген Зуура Эшматованын үйү экинчи ирет өрттөлүп отурат. Анын айтымында окуя болгон күнү айылда элди эвакуация кылган унаанын жоктугунан үй бүлөсү менен качып баратып 3 кызы снаряддын чачыранысынан жаракат алган. Тажик кыргыз эмес биз былтыр деле үйүбүз күйгөн эле, панель үйдү салып берди эле. Быйыл дагы кайра эле эметип дагы үйлөр жабыркап калды. Ушундай 16 сентябрда үйлөр менен кошо 3 кызыма снаряддын эмелери, октор тийип, ушундай жабыркап калдык да. Ал эми ошол эле Максат айылынын тургуну Ахматали Байзаков 16 сентябрь күнү эртең менен кошунасынын үйүндө мааракеде болчу. Ошол замат чек арачылардан кабар келип, айылдан тезирээк чыгып кетүүнү айтышкан. Мындан улам унаасы барлар эртерээк чыгып кеткенге үлгүрүшкөн. Ал эми калып кеткен тургундар атайын эвакуация кылган унаанын жоктугунан сай аралап талаага катышкан. Окуя башталып уже автоматтар атылып жатканда өзүм үй бүлөмдүн машинама салып өзүмдүн. Анан чыгып коңшулардан салып кидетип мындайча айтканда бир кичинекей жүгүлү машинасына 12 адам салып чыгып кеттим мен өзүм. Анан унаасы жоктор бечаралар кандай десем, кечеси болобу, күндүзү болобу, күн ыстык, суук болобу, ушул кең өйдө тамандагы кең далаларда өзүнүн коопсуздугу үчүн, өзүнүн жанын асыраш үчүн жүгүрүп качып жүрдү. Биринчи ушул эвакуация болгондо ушу кары картаң жаш балдарды алып чыкканга жетиштик. Ар кимиси өздөрүнүн машинасы менен алып чыкты. Анча-мынча айылда эле машинасы жокторго бир топ кыйынчылыктар жаралып калды. Аларды дагы ушундай жеңил машиналар менен алып чыкканга жетиштик. Бирок анча-мынча бир-эки үй бүлө чыга албай подвалдын астында калып кетти. Аларды ошол замат кирип чыгарганга эч кандай мүмкүнчүлүк болбой калды. Каргашалуу окуя күнү Максат айылынан жалпы 1000ге жакын адам эвакуацияланган. Максат айылынын башчысы Сапарали Ажинаевдин айтымында экинчи ирет айыл аткылоого кабылып, элди коопсуз жайга алып чыгууда бир топ түйшүктөр жаралып келген. Мындан улам быйылкы жылы мамлекет тарабынан кызматтык унаа берилген. Бирок жеңил автоунаанын ордуна айыл башчысы кичи автобус алып, бир эле эвакуацияга эмес, айыл элинин жакшылыктарына да колдонобуз дейт. Кызматтык унаа, чоң унаа машина керек экенин сездик. Себеби машинасы жоктор чыга албай калып, бир топ кыйынчылыктар жаралгандыктан ушундай кызматтык унааны жеңил машинада алсам болот эле. Бирок мен элдин кызыкчылыгын ойлоп, келечекте шу элге жакшы бир автоунаа болуп калсын деп, чоңураак спринтер машина алдырдык. Бул буюрса Максат айылы үчүн келечекте чоң жакшы бир иш-чараларга кызмат кылат дейбиз. Чек ара айылдарында жашаган тургундар коңшулар менен болгон мамилелери акыркы 2 жылдан бери толугу менен үзүлүп, кыргыз өкмөтү олуттуу маселелер чечилмейинче кыргыз-тажик чек арасындагы кыймылды толук токтотуу тууралуу чечим кабыл алган. Учурда чек ара аймактарында жашаган 2 эл дагы эртерээк чек ара маселеси чечилип, тынчтык өкүм сүрүп, жайкын тургундар ымаланы мурдагы абалга кайтуусун күтүп жатышат. Мына биягыбыз эле Тажикстан сразу эле. Тажиктар менен аралашып эле жашап жүрөбүз. Мурда жакшы эле билбейм мен. Кийин эле ошондой болуп калды. Ошого бизге эртерээк границаны тактап берсеңиздер, ушу тажик туугандар менен эле ынтымактуу эле жашайлы. Булардан көчүрүп жүгүрө албайбыз, бизди ham көчүрүп жүгүрө албайт булар. Ошого эми самый главный жакшы отношенияда болуп эле бири-бирибиз менен эле тынчтык эле бааны кылып берсе болду. Самый главный границаны эле чечип берсе болду. Коңшулар менен мурда барды келди, той мареке, базар барды кирди чыкты болуп жүргөн. Бүгүнкү күндө ошол 2-3 жолу эвакуация болгондон бери коңшулар менен кирди чыкты, эч кандай мамиле жок. Бул коңшулар деле тынчтыкты кааласа керек. Эки тараптуу бул мусулмандардын ортосунда туура келбеген бир күтүүсүз окуялар болуп кетти. Эми мындан бияка бул окуя кайталанбасын, эки тарапка дагы, эки мамлекетке дагы тынчтык керек. Эске салсак, куралдуу жаңжал учурунда облус аймагынан жалпы 200 миңге жакын жаран эвакуация болгон. Ал эми 63 адам каза болуп, 198 адам жабыркаган. Тирешүүдөн азап тартпай, абалды жөнгөрүү менен алмустактан берки коңшулардын мамилеси туугандыкка жетсе дегендер бул учурду күтүп жүрөт.